Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Ош шаарында Черемушкада өтө тынч жерде жайгашкан жеринин аянты 3 соток болгон сатылуучу ушул 3 бөлмөлүү үй жөнүндө информация бермекчимин. Бардык шарттары бар. Кызыл китеп, техпаспорт бардыгы бар экен, сразу закон түрүндө өткөрүп берем деп. Анан достор, бул жерде суу, свет, газ, центральный канализация бардыгы бар экен. 4 тарабы тосулган. Бул жак барата мына машинасын алып кирип коюптур. 3 бөлмөлүү үй. Эми келүү жолун кыска түшүндүрүп коеюн. Бул жерден барыңыздар эле билип калдыңыздар. Так, Чкалова 1А деп айтылат экен. Дарегиче. Түшүнүп атасыздар, а? Чкалова 1А. Же болбосо WhatsApp'тан местоположение жиберип койсо, карап келе бересиздер. Дагы бир ориентировка. Черемушкадагы туберкулезный больницанын өйдө тарабындагы мына жаңы Апапакай доомду билесиздер. Бул жанагы Сулайман Групп курулуш компаниясы курган жаңы дом да. Ошонун жанында эле мына Чкалова адресинде бул жакта 4 этаждуу домдор бар. Ошонун арт тарабы болуп калат экен. Ошол түшүндүрө алдым окшойт. Машина келе турган жолдору деле бар, пешком келе турган жолдору деле бар, көп. Баасы анан эсин номери экранда жазылып турат. Достор, үйгө да келип калдым мына. Келе бересиздер. Машина кире турган негизги көчө экен. Так, бул жакта мына катар-катар жер үйлөр турат, байкап атасыздарбы? Мына жакта да жер үй бар экен. Ориентирди достор, мына 4 этаж домго, же Черемушкадагы Сулайман Групптун дому бар го, мына аппак. Ошонун жанында болуп калат. Жүрүңүздөр. Баратан ачып кирип келе бересиздер. Барата. Жери 3 соток достор. Кызыл китеп, техпаспорт бүт бардыгы бар. Ылдый тарабы чашка, тосулган 4 тарабы. Суу бар, свет бар, газ бар, центральный канализация бар достор. Бул үй барыңыздарга эле жакса керек. Сабыр кылсаңыздар, азыр бардыгын кезек-кезек менен көргөзөм. Мына жакта карасаңыздар, 3 бөлмөлүү даяр үйү, өздөрү жашайт. Мына боковой тарабында санузелдери дагы бар. Ошол мына 4 этаж домдун арты. Мына жерде Сулайман Групптун жаңы дому, ошонун арт тарабы болуп калат. Эч кандай кыйын жер жок, келе бересиздер. Так. Үйдүн алды чашка болгон. Бир 3 машина жөнүнө атат, кудай буюрса. Байкаңыздар. Көрүңүздөрбү? Мына жер склад. Бул жак жашыл зона, көчөттөр эгилген. Так. Мына жака өтөйлү эми. Мына достор, байкаңыздар. Мощный болуп турат. И бул жактан деле келе бересиздер кааласаңыздар. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирели. Достор, мына лестница менен чыгып, бурон эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул жагы киргенде биринчи комната деп коебуз, кухня. Таза экен. Үй салкын, сонун болуп турат. Биринчи комната болду, бул жак. Спальня деп койсом жаңылышпайм, же детский деп койсок да болот. Бул жак экинчи комната болот. И мына эшикти ачып кирсек, бул үчүнчү комната. Паровой батарейкалар коюлган. Баары жайында. Келесиздер, жашайсыздар. Достор, колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим. Көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр. Өздөрү жашаган үй. Адресин түшүндүргөнгө аракет кылдым. Болсо местоположение деле жиберип коет, келип көрүп кетиңиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. Өйдө тараптары навес, байкадыңыздар, ылдый тарабы чашка деп коет. Бурон эшик коюлган. Мына жагы типа как сөрү летний. Байкадыңыздарбы? Ушундай. Үйдүн алдыдагы пустой болуп турат. Мына жакка деле килтейтип чоң үй салып алсаңыздар болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Ал жагына биз кийлигишпейбиз. Анан достор, бул жагы ажаткана, центральная канализация. Мына эшикти ача турган болсок, бул жагы ванна. Стиралка мына жакта. Ванна, ристон бардыгы жайгашкан достор. Анан ушул жактан эле сиздер мына бул жакка деле чыгып кетсеңиздер болот. Ассалому алейкум. Бул жакта эски 4 этаж домдор бар экен. Ушул жакка дагы ориентирди ала бересиздер достор.